Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү жума күнүбүздү Кудай Таалам мубарак кылсын. Айт күнүбүздү Кудай Таалам мубарак кылсын. Айт күн кээ бир аулия заттар айтат экен да. Негизи мусулмандарда 5 айт болот дейт экен. Кээ бир аулиялар айтат экен да. Чыныгы айт кандай айт десе, эми бул бизге Аллах Таала айт кырып берген күн бул, улуу күн. Бул күндө ороза кармаса, же болбосо таква сынып шарияттагы кээ бир нерселерди кылса, кайра наоборот тетиринче бул күндө макруh болот. Анткени бүгүн адамдарды зыярат кыла турган күн, бүгүн Кудайга шүгүр кылып, бир аз майрамдык бир маанайда өткөрө турган күн экен да. Бирок Аллах Таала майрам кылып берип койгону менен, эгерде адамдын көңүлүндө Кудайга болгон тобо болбосо, Кудайга тобо кылбаса, миңдеген айттар келип кетти, бирок ал капырларга, ыймансыздарга ал нерсенин пайдасы тийбейт экен. Ошондуктан чыныгы айт, чыныгы майрам качан десе, качан кайсы бир мусулман бир күндү күнөө кылбай өткөрсө, ошол күн ал үчүн чыныгы айт дейт экен да. Чыныгы майрам дейт экен. Качан кайсы күнү күнөө кылбай өткөрсө, ошол күн бул майрам. Чындап эле мына бул айттарды бул жерде көп айттык го. Айт күн эмне болгон күн десе, ошол чоң бир ибадатты толук жакшы шарты менен өтөп алгандан кийин Кудай Таала ошо пенделерге ыраазы болуп, мынакей силер менин айтканымды өтөдүңөр, мынакей силерге майрам деп туруп Аллах Таала айт күндү берип атат. Ошондуктан алхамдулилла, бүгүнкү окуган намаздарыбызды, жумаларыбызды, кылган хайыр ихсан, фитир садакаларды, тутулган буга жерки орозолорду Кудай Таалам өз даргөйүндө кабыл кылсын. Демек, биринчи адам үчүн эң негизги майрам эмне десе, жөн эле майрам келгенде, айт келгенде айтмарек деп айттап коюу менен эмес. Чыныгы майрам күнөөдөн тыйылуу менен, күнөөдөн тобо кылуу менен, Аллахка кайтуу менен болот экен да. Эгерде Аллахка кайтпасаң, мусулмандардын арасында кээ бир адамдар бар экен. Эң жаман ошо да. Мусулмандардын арасында жүрүп, ыймандуулардын арасында жүрүп, ошол ыймандууларга насип кылган, буйруган береке жакшылыктан куру калгандар болот экен. Ал эмне десе, ал көкүрөктөгү урмат экен да. Динге, шариятка, исламга, дин жолунда жүргөн адамдарга көкүрөктөгү урмат болуш керек экен. Мусулмандарга көкүрөктөгү бир урмат болуш керек экен. Эгерде көкүрөгүндө эч кандай сый урматы калбай калса, анда ал адам пайда таппайт экен. Мисалы үчүн, кээ бир адамдар бар да, бир чоң устаздардын, дамлалардын жанында жүрөт да. Мүмкүн ошол устаздын жанына барганга жери, учурашканга жери, ошол адамга бир учурассам, ошол адамдын бир батасын алсам деп мындай арзуу кылчу. Бирок азыр анын жанына жетип алды. Аны менен тамашалашып, ал эчтеке эмес. Бирок көкүрөктө урматы жок, баягы классташына калгандай мамиле кылып баштады. Андан баягы аалымдын же оолиянын эчтекеси кемип калбайт экен. Биз зыян тартат экенбиз, туугандар. Анткени биз ошол адамдарга урмат кылсак, ошолорго кылган урмат менен бизге жакшылык кайтат экен да. Ошондуктан иншалла бул айт күндөрдө ошол мусулмандар, могул жерде аятта да ошол нерсени айтып атат да, карасаңыздар, мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. А'раф сүрөсүнүн 43-аятында экен: "Ва назa'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun." Мусулмандар качан бейишке барат? Кече күнү мына Кадыр түндө ушул жерде болдук. Кадыр түндө 6 түрлүү адам Алла Таала тозоктон сактабайт дедик. 6 түрлүү адамдан башканын бардыгы ушу Кадыр түндүн берекеси менен, акыркы 10 күндүктүн берекеси менен, туткан орозонун берекеси менен Аллах Таала күнөөлөрүн кечирип, тозоктон алыс кылып бейишке киргизет экен. Бирок 6 түрлүү адамды Алла Таала кечирбейт деп ушул жерде айтканбыз өткөндө Кадыр түнү. Биринчиси эмне? Аллага шерик кошкон. Экинчиси эмне?
Ошол бир мусулманга кек сактаган. Бир мусулманга кек сактап, ичинде кыжырланып жүрөт да. Баягыны көрөйүн деген көзү жок. Аланын энесин алып алган жери жок, атасын өлтүргөн жери жок, энесин алган жери жок. Бирок ошону көрсө эле кыжырдана берет да. Мусулмандын көкүрөгүндө экинчи бир мусулманга ушундай кек боло турган болчу болсо, анда ал адамдын ибадаты да кабыл болушу кыйын экен. Ал адам бейишке барышы да кыйын экен. Кимде ким бейишке барам десе, кимде ким кылган 30 күндүк орозом кабыл болсун, 5 убакыт намазым кабыл болсун десе, көкүрөктө экинчи бир мусулманга сактагандай жек көрүүсүн алып салыш керек экен да. Ошонун үстүндө иштешибиз керек. Азыр биз мусулманбыз. Кыргызда айтат го, баягы 5 адам бөлөк тилек бир, 5 манжа бөлөк, бирок билек бир дейт. Жума намазынын, айт намазынын максаты эмне? Эмне үчүн адамдарга жума намазга келиш парз? Эмне үчүн пайгамбарыбыз 3 жолу себепсиз жума намазга келбей койсо ал мунафык болот деди? Мусулмандардын ынтымагын сакташ үчүн. Жума намаздын максаты ошол. Маяка 500 адам келип, 500 башка ой пикир менен келип, чыгып баратканда бир максат, бир ой менен чыгыш керек. Жума намазынын максаты ошол. Эгерде жума намазга келип, баягы 500 адам 500 пикир менен келип, кайра 500 пикир менен кайтып кетсе, анда ал жуманын пайдасы жок. Шариятыбызда Аллах Таала жуманы парз кылганын максаты ошол. Себеби ошол. Мусулмандар مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. Мусулмандардын бирине бири кылган боорукерлигинде, райымында كمثل الجسد الواحد бир денеси мал болуш керек. İda tadaa minhu udun, эгерде бир мүчөң ооруса, бир тишиң ооруса, бир ичиң ооруса, бир жериңе тикен кирсе, бүтүндөй дене зыркырайт дейт да. Мусулман ошондой болуш керек. Биз ушундай заманда жашап атабыз. Мусулманбыз деп айттап жүрүп атабыз. А бирок азыр миллиондогон мусулмандар түн уйкусунан калып атат. Газада, Палестинада адамдар суу менен ооз ачып, суу менен ооз жаап атат. Суу тапса, таппаса, жөн эле Аллахым ооз ачтым, Аллахым ооз жаптым, кабыл кыл деп ошентип кезерип ачкадан өлүп атат. Жаш балдар, 10 жаштагы, 7 жаштагы балдар ата-энесинин көзүндө, маңдайында соолуп атат. Мусулмандардын абалы ушуга жетти. Биз ушунчалык эмекенбиз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, адам, мусулман адам, экинчи бир мусулман үчүн, ошон үчүн динде улутка карабайт. Динде улутка бөлбөйт. Ислам дининин уникалдуулугу, ислам дининин өзгөчөлүгү ошондо. Ислам дини сен кайсыл улуттан болсоң, ошол улуттан бол. Мага десең ак бол, кара деп бол, мага десең негр бол. Сенин ыйманың болсо, сен ыйманың менен бааланасың. Пайгамбарыбыз Арша алага көтөрүлүп, Мейражга көтөрүлгөндө Hazreti Bilal'ды көргөн. Bilal деген, мен сени бейиште көрдүм деген. Сен эмне мал менен бейиште жүрөсүң? Алла көрсөткөн. Шалпак шулпак этип, бут кийимин сүйрөп, кепичин сүйрөп бейиште жүргөнүн пайгамбарыбыз көргөн. Көрсө Hazreti Abu Hurayra, Hazreti Bilal ошентет экен. Дарат алды, дарат алганда аркасынан сразу 2 рекет намаз окуйт экен. Ошол өзгөчөлүк менен Аллахка жакты. Азыр бизде ошондой болуп атат. Биздин мусулмандардын кыблабызды жаап койду. Бирок эң жаманы, биз интернеттеги бүт маалыматты билип атабыз. Бирок мусулмандардын кыбласын жаап койгон үчүн 90% мусулмандар билбейбиз. Жада калса дуа кылган жерибиз жок. Учурунда мусулмандар дүйнөнү дүңгүрөтүп турганда Hazreti Umar ibn Abdülaziz деген падыша болгон. Ал ушунчалык честный падыша болгондуктан 5-чи халифа Рошид деп аталган. Византия империясында, Рим империясында бир аялга, бир мусулман аялга бирөөлөр намысына тийип коюптур дегенде
целый мусулман аскерин козгоп туруп барып мен басып алам. Биздин бир аялдын чекесин терткенге акысы жок деген ошондой бизде мусулман падышалар болгон экен. Бирок биз азыркы учурда арсыз мусулман болдук. Намыссыз мусулман болдук. Келиме айта албайбыз. Орозо карма десе көрүнгөн шылтоон айтып качабыз. Калп эле ашкасаны моруйт. Калп эле аны моруйт, буну моруйт. Башкага келсе күчтүү, жигит. А бирок орозого келгенде, ибадатка келгенде болбой калган. Ошондуктан эркек кишилер ушул нерседе намыстуу болойлу туугандар. Мусулмандар үчүн дуа кылайлы. Ошол Кудус мечит үчүн дуа кылайлы. Бүгүн айт күндө Аллах Таала биз үчүн берди. Бирок биз айттап атабыз, бирок тээ жерде мусулмандардын экинчи кыбласы болгон. Анан могул жерге кирип алчы. Бирибизди жаман көрүп атабыз. Бирибизди жек көрүп, бирибиздин аркабыздан сүйлөнүп атабыз. Муногул аяттачы, субханалла, Араф сүрөсүндө мына караңыздарчы. Кимдин көкүрөгүндө экинчи бир адамга кек болсо, көрө албастык болсо, ичи тар болсо, анда бейишке кирбейт экен. Мына угуңуздачы, которуп берейин аятты. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Бейишке киргенде Аллах Таалачы адамдардын көкүрөгүндөгү экинчи бир мусулманга болгон көрө албастыгын, жек көрүүсүн суруп туруп бейишке кирет экен. Киргизет экен. Демек, бул дүйнөдө биз мусулмандарга болгон жек көрүүнү, көрө албастыкты жүрөгүбүздөн суурубасак, намаз окусак деле пользасы болбошу мүмкүн. Орозо тутсак деле пайдасы болбошу мүмкүн. Ошон үчүн Лейлатун нисф мин Шаабан, Шаабан айынын 15-түнүндө асмандан периштелер түшөт. Дуалар кабыл болот. Мына ошондочу Алла Таала ошол түнү ибадат кылган бүт бардык мусулмандын күнөөсүн кечирет деген. Эки адамдын гана күнөөсүн кечирбейт деген. Биринчиси Аллага шерик кошкон, экинчиси экинчи бир мусулманга кек сактаган. Ошондуктан туугандар, кек деген нерсени токтотойлу. Мусулманды ыйман үчүн жакшы көрөйлү. Болду, ыймандуубу? Мурун ошондой болчу адамдарчы. Ушунчалык сонун, мындай ыклас, ушунчалык таза болчу, чистый болчу. Мен билем да. Бир адам топу кийсечи, жөн эле мечитке келсе, айылдагы элдин баары жакшы көрөт эле. Алтыным, намаз окуйт экен, маладес экен, жакшы экен. Топу кийген эле, жоолук салынган эле адамды жакшы көрчүк. Азыр топусуна карабайбыз. Намазына деле карабайбыз. Эптеп байкуш өгүз өлбөсүн, арабасын басын, ар ким өзүнүн колунан келишинче такыбалыгын кылып атат. Бирок сен айтканга көнбөсө, сен айтканды дебесе, ал никто. Астагфирулла деп кош. Эмне үчүн биз адамдардын ыйманына карап, алдагы кыблага карап намаз окуп атат го? Алдагы ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах айтып атат го? Алдагы биз сыяктуу таравих намазын окуп атат го? Алдагы биз сыяктуу эртең менен биз менен чогуу ооз жаап кечинде ооз ачып атат го? Эмне үчүн сен айткан сөзүңө кошулбаса эле биз аны деп коюш керекпи? Биздин мусулманчылыгыбыз каякта калды? Намол жерде мындай дейт, шуну аяктайлы иншалла. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Бейиштегилердин дейт, жүрөгүндөгү адамдарга бири-бирине болгон жек көрүүсүн сууруп салдык дагы, аларды биз tajri min tahtihimul anhar, астыларынан дарыялар агып турган бейиштерге киргиздик дейт. Демек, бейишке кирүү көкүрөктөгү жек көрүүнү экинчи бир мусулман туурасында негатив пикирди алып салмайын, бейишке кире албайбыз. Намазыңа, орозоңо помеха болуп тура берет, тоскоолдук болуп тура берет. Бизде намаз бар, бизде орозо бар, бирок бизде жек көрүү кете элек ал эле. Бир туугандай, бир мусулманды ажырасак, бир мусулманды көрбөй калсак, бир туугундай сагынышсак, кандай сонун нерсе. Бири-бирибизди издеп турсак, кандай сонун нерсе. Мен баары деп аткан жокмун, арада эл арасында болот экен ошондой нерселер, бирок сонун. Мына мен могул жерде канча жыл имам болдум, 9 жыл имам болдум. Кеттим, кече келдим, келсем кээ бир байкелер читип эле бир тууганын ушу уялаш бир тууганын көргөндөй кучактап келип учурашсачы, тим эле жүрөгүң жылыйт да. Күнөөлөр көбөлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисте, бир мусулман экинчи бир мусулман менен кол алышып учурашса, колун тартып алганга жери күнөөлөр төгүлөт деген да.
А бирок ошол эле кезде бизде жаман айтпай жакшы жок. Бизге тиги Казакстандан же Өзбекстандан же коңшу мамлекеттерден бирөө келип бизге түздөп бербейт. Биз өзүбүздүн көчүбүздү өзүбүз тартышыбыз керек. Ошондуктан бейишке кирем десе, жүрөгүңдө экинчи бир мусулманга болгон жек көрүүнү алып чыгарып ташта. Мусулман бу болду, намаз окуп атабы болду. Анын аркысына, белгисине, анын жумушуна, анын тигисине, бунусуна караба. Ва қалу алхамдулиллахиллади хадана ли хада. Бейишке киргенде эмне дейт? Алхамдулиллахиллади хадана ли хада. Ушул ислам жолуна бизди баштап койгон Аллага шүгүрлөр болсун. Ва ма кунна линахтадия лаула ан хаданаллах. Аллах Таала бизди туура жолго баштабаганда, биз бул туура жолго түшө алмак эмеспиз, ey Аллахым. Лaqad jaa rusulu rabbina bil haqqi. Акыйкатта бүт пайгамбарлар хак динди алып келип жеткизишти. Онуду антилкумул джаннати уристумуха бима кунтум та'малун. Анан аларга Аллах тараптан үн келеткен периштелер жар салат экен дагы, туугандар дейт экен да, периштелер. Мына силер ушул кылган амалыңардын натыйжасында силерге ушул жаннат мурас болду дейт экен. Бизге жаннат мурас болот экен. Качан 5 убакыт намазга бекем болсок, 30 күндүк орозого бекем болсок, анан эң негизги рычаг экинчи бир мусулманга жүрөктө кек сактоо, көрө албастык, ичтардык болбош керек. Азыр бизде ошол көп болуп атат. Базарда чогуу турат. Калп эле күлүп жайнап учурашат. Бирок бирине-бири кара дуа окуткандар толуп атат. Кара дуаны эмнеге окутуп атат? Бирөө үй алса, үйүнө келип ийнеге кара дуа окутуп таштап кетип атат диванын астына. Эмнеге? Анткени ичи тардык бар. Эгерде рызкы Алладан, Алланы рызкы берет деген ишеним болгондо, Алла берди деген ишеним болгондо, анда ал экинчи мусулманга андай кылбайт эле. Алла рызкы берүүчү. Эгерде кимде-ким ошол кичинекей камогум же контейнерим мени багат десе, ширк болот. Алла багабы, сен же контейнер багабы? А эмне үчүн мындай келгенде ширк дейбиз да, контейнерге келгенде контейнерди Кудай көрүп калабыз? Еще келип алып туруп, жаныбыздагы контейнерге дуа окутуп атабыз. Рызкыны бере турган ошол дуабы же Аллахпы? Туугандар, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан биз качан көкүрөгүбүздөгү көрө албастыкты, ичи тардыкты өзүбүздөн чыгарып салмайын, биз бейиштик боло албайбыз. Улуу күндө туугандар, мына Кудайдын улуу күндө турабыз. Бир эмес, кош майрам болуп атат. Жума намазы, айт намазы, дуалар кабыл боло турган күн. Келиңиздер. Жүрөктөн кимди жек көрсөк, жүрөктөн кимге кыжырданып жүрсөк, өзүдө кейде ушундай го, кээ бир адамды сыртынан көрүп алып, сен эчтеке кылган жери жок, ал атаңды өлтүрүп, энең алып алган жери жок. Бирок өзүңчө эле атаң башы деп сөгүнүп бересиң да, баягы көрсөң эле айта албайсың го, бирок нар карап сөгүнүп, минтип эле кыжырың келип эле, мушта бергиң келип эле. Ошондой нерсени көкүрөктөн чыгарып салып, эң жакын көргөн досуңду, эң жакшы көргөн адамыңды кандай кучакчайып тосуп алмайын, биздин дуабыз кабыл эмес. Айт, качан айт? Ошон үчүн алдымда айткан, чыныгы айт, качан Кудайга күнөө кылбай өткөрсөң, ошол күн биз үчүн айт болот. Кана келиңиздер, бүгүн айт. Кош айт болуп атат. Кош айтка үчүнчү айтты кошойлу. Жүрөгүбүздө экинчи бир мусулман болгон кек сактоону, жек көрүүнү чыгарайлы дагы. Чыныгы Аллах берген айтты, чыныгы бир айттык маанайга өзгөртөйлү. Дуа кылыңыздар. Дуаңыздар кабыл болот иншалла. Биз үчүн да дуа кылыңыздар. Ушул мечитте кызмат кылып аткан адамдар үчүн дуа кылыңыздар иншалла. Аллахым айтыбызды маариф кылсын. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи роббил аламин.